Учурда өпкө ооруларынын көп түрүн кезиктирүүгө болот. Алардын бири пневмония. Бул өпкөнүн инфекциялык катуу кармаган сезгенүүсү. Аталган оору менен бардык курактагы адамдар ооруйт. Биз бүгүн эмне үчүн пневмонияга жаш балдар көп кабылат деген теманын алкагында маектешебиз. Саламатсыздарбы? Бул ден соолук программасы ЛТР каналында түз эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү тема боюнча эгерде сизде да кандайдыр бир суроолор жарылса, программа учурунда байланышка чыксаңыз болот. Байланышчы телефондор 032 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номери иштейт 0508 87 88 97 номер. Анда студиянын кадырлуу коноктору мен сиздерге тааныштырсам. Кайрат Абжалов Ош шаарынын башкы жугуштуу оорулар дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Гүлзина Абдыманов кызы Ош шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун номер 7 филиалынын үй бүлөлүк дарыгери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Бүгүнкү теманы жөн жерден алып чыккан жокпуз. Анткени себеби азыркы тапта жаш балдар арасында пневмония оорусу көп катталып жатат. Анан ошол эле учурда балдар бул ооруга көп кабылат экен. Ушул суроонун тегерегинде маектешели деп чакырып отурабыз. Эң алгач эле бүгүнкү күндөгү абал Ош шаары боюнча ушул боюнча айтып берсеңиз. Азыркы учурда деги эле бул грипптин же болбосо курч респиратордук вирустук инфекциянын тууралуу сөз кыла турган болсок, абал өтө курч десек болот. Себеби эпидсезонго байланыштуу азыркы учурда грипп жана курч респиратордук вирустук инфекциянын көтөрүлгөн учуру болот. Бул сезондук байланышка туура келет. Себеби ар жылдары ушу октябрдын айынын 3-4 неделяларында ушундай сезон көтөрүлүү орун жогорулашы байкалат да. Бул эпидсезонго байланыштуу. Экинчиден, абанын кескин түрдө өзгөргөнүнө байланыштуу болуп эсептелет да. Ошол учурда курч респиратордук вирустук инфекциясы жана грипп ооруларынын көтөрүлүшү жылда эле байкалат. Эми салыштырмалуу былтыркыга карап айтсак, былтыркыга салыштырмалуу эми былтыр ковид илдети басымдуулугуна байланыштуу быйыл ковид илдети басаңдаганына азыр курч респиратордук вирустук инфекциянын жана грипптин ушу эпидсезонго байланыштуу жогорулашы ооруларынын көп байкалуусу катталып атат азыр. Сиз үй бүлөлүк дарыгер катары айтып берсеңиз, бүгүнкү күндө чындыгында мисалы үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна барсаң кезекке турган кишилер көп да, балдарын көтөрүп барган. Анан ошол эле учурда мисалы пневмония болгондор көп деп дагы айтып келишет. Ушул боюнча сиз айтып берсеңиз. Ошол азыркы күндө ушул курч респиратордук ооруларды айтып кетти, кескин түрдө жогорулады депчи. Бул эң биринчи эле абанын кескин түрдө өзгөргөнүнө байланыштуу. Андан тышкары бейтаптардын өзүнүн өздүк гигиенасына деле салыштырсак болот. Былтыркы жылы ковид мезгилинде ар бирибиз эле өздүк гигиенаны сактап калбадыкпы? Быйыл эмнегедир ковид бүттү дегенби, ушул көбөйдү да, ОРВИ, грипп, анан пневмония ооруларычы. Жакшы, анан айттыңыз да, негизинен ошол сасык тумоо оорусуна ушул аба алмашкандан, мезгил алмашкан убакытта бул болот деп, жылдагыдай эле болот деп айтып калдыңыз да. Биз баарыбыз билебиз, чындыгында мына күн суута баштады, күз келди деп. Бирок ошого карабай, мисалы балдарды жылуу кийинте баштайбыз, жакшы жүрүү, мисалы суук тийип калбасын дейбиз, ушул оору жукпай калбасын дейбиз. Бирок ошого карабай, сөзсүз түрдө, массалык түрдө ушундай бир күчөгөн учур болуп калат да. Эмне себептен? Эми бул вирустар же күн сууган учурда мисалы күчөп кетеби, кандай түшүнбөй калам. Эми бул курч респиратордук вирустук жугуштуу оорулар жана грипп оорулары бул организмге бул тандалып тийген оору эмес. Бул жалпы эле төрөлгөндөн баштап 70-80-90 жашка дейинки организмдин оорушу байкалат. Бирок негизинен акыркы учурларда балдардын арасында көп катталып атат да. Бунун себептери өтө көп. Биринчи, жаш балдардын организминде иммунитетинин төмөндөшү жана ошол эле учурда балдардын баягы организованный деп коебуз го, бул садиктерге, мектептерге барып
бул аба аркылуу жугуучу оору болгондуктан бул бири-бирине тест таркалып, ошонун арасында дагы оорулар тест таркалып көбөйүшү да байкалып атат да. Анан негизгисинен источник инфекция деп коет, анын переносчу болуп көбүнчө бул ата-энелер болуп эсептелет да. Ата-энелер бессимптомдуу оорулардан ооруйт да, келип балдар менен контакт болгондо ошол балдарды көп жуктурган учурлар болуп атат да. Негизинен эми бул эпидсезонго байланыштуу болуп атат. Анан эми баардыгында шарты бирдей эмес да үйлөрүндө. Отопление берген жерлер болот, отопление албаган жер болот, кээ бирлери көмүр менен камсыз болуп үйүн жылытпаган учурлар болот. Ошондо даярдык жакшы боло элек учурда, ушу октябрдын аягында, ноябрдын аягына чейин ушу курчу респираторлук оорулар, грипптер, грипп оорусу ушу эпидсезонго байланыштуу көп катталат жылдан жылга эле. Жакшы, сиздер мисалы балаларды көрүп билип атасыздар да, мисалы сасык тумоонун кесепетинен келип чыгып атабы, же болбосо башка мисалы суук тийүүдөн уламбы, же болбосо балдарда көбүн эсе мисалы тамагы кызарып калыптыр деп көп айтасыздар да. Же тамагы кызарып эле ушул пневмонияга өтүп кетти да. Бул жерде азыр айтып кетпедиби? Биргелеш причинасы көп да, курч респираторлук. Негизинен эми эпидсезонго байланыштуу пневмония оорусу азыр негизинен ушу грипптен, парагрипптен, аденовирус деп коет, риновирус деп коет. Ушулардын түрлөрү көп да, вирустук инфекциянын. Негизинен ошолордун кабылдоосунун осложнениясы болуп эсептелет азыркы учурда. Ошол организмге түшүп, организм аны менен толук күрөшө албаганда, организм слабый болуп, иммунитети төмөн болгон учурда кабылдоолор осложнение берет дагы, пневмонияга өтүп кетет да. Бул бир эле фактор болбойт, бул экинчи факторлор да болушу мүмкүн, вторичный бактериальный инфекция деп коет, алар да кошулат дагы, пневмония оорусун чакырышы мүмкүн да. Ошонун кесепетинен. Жакшы. Негизинен пневмониядагы бөлүнөт да, ушул түрлөрүнө токтолуп кетсеңиздер. Пневмониянын түрлөрү бул баягы дүйнөлүк статистикада баягы этиологиясы деп коет, ошонун себеби. Же вирустанбы, же бактерияданбы, же болбосо баягы грибок деп коет, грибоктонбу, же болбосо башка бир микробдун түрлөрүнөн болобу, ошол себептен чакырган оорулардын түрлөрүнө байланыштуу ошо пневмония түрлөрү пайда болот да. Анан өпкөнүн жабыркашын, баягы өпкөнүн бөлүктөрү, ылдыйкы бөлүгү, ортоңку бөлүгү, же болбосо жогорку бөлүгү деп бөлөт, сегменттери деп коет. Ошонун жабыркашына байланыштуу дагы түргө бөлүнөт. Жакшы, кошумчалап кетесизби? Андан тышкары ошол клиника морфологиялык түзүлүшү боюнча да бөлүнөт. Очаговая, крупозная, интерстициалдык пневмония болот. Андан тышкары пневмония бейтапканадан тышкары, анан бейтапкананын ичиндеги анан атипичная пневмония болуп да бөлүнөт. Жакшы, телекөрүүчүнүн алгачкы суроо келди, бул илдет жугуштуубу деген суроо. Албетте бул аба аркылуу жугуучу вирустан кабылдоолордун болгонуна байланыштуу, бул албетте жугуштуу оору эсептелет. Себеби баягы аба аркылуу жугуп түшкүргөндө, же болбосо жөтөлгөндө, жакын контактта болгондо, сүйлөшүү учурда бул бири-бирине өтүшү мүмкүн. Пневмония эмес, бул сасык тумоо. Сасык тумоо кабылдоосу катары кетет. Пневмония болсо бул сасык тумоонун же болбосо суук тийүүнүн өтүшүп кеткен, кабылдоосу деп түшүнсөк болот. Бирок ошол ооруп аткан учурда адам определенный проценти вирусту же болбосо бактерияны бөлүп чыгат. Ошон үчүн мунун этият болуш керек, бири-бирине жугуштуу оору бул. Бул пневмония деле ошол сасык тумоо сыңары эле аба аркылуу жугат. Кээде гана кан аркылуу же лимфа аркылуу жугушу мүмкүн да. Жакшы, анан мисалы эл аралап жүрүп калсак, бүгүнкү күндө айтып атышат, ошол бул пневмония мына ковидке да байланыштырып атат да. Элдерчи мисалы балким ушул жаңы толкун келип калдыбы, бул балдарга көп таасир береби деген дагы ушундай кооптонуулар болуп атат да. Сиздер мисалы лабораториялык изилдөөлөрдөн көрдүңүздөр да? Да, бул эми бизде дүйнөлүк саламаттык сактоо тармагы боюнча дозорный эпиднадзор деген программа бар. Именно ушу гриппти байкоо жүргүзүп, жылда октябрь айынан баштап ушу апрель айына дейин жүргүзөбүз да. Азыркы акыркы учурда алынган изилдөөлөр боюнча ошо грипптин H3N2 деген түрү уже выделение болду да. Биздин мына шаардын арасында население текшергенде. Эми бул сезонный гриппке тиет. Ковидке байланыштуу аштырган болсок, эми ковид акыркы учурларда ушу эми дүйнөлүк масштабта деле болуп атат, бизде деле кездешип атат. Бирок жаш балдардын арасында акыркы изилдөөлөр жүргүзгөндө ушу сезонный грипптин пайда болушуна осложнение болгондор
чыгып атат. Бирок ковид оорусу балдардын арасында деле азыр катталып атат. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак. Саламатсызбы, кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп жатабыз. Benim ballarım bile başka 10-15 gündür bile götürüyorlar. Kanday aldılar, çabamışık, taktika başlangıçta jana antibiyotikler verilirken, anjisi immunitet çıkıdırken, tez kaynak öğretken de. Anam bir vitaminleri, prevenistleri al, vitaminleri dolaşır, kimikatlar eken de. Şu anda yaş ballar aldığına götürülün kalksa, emrimen kalksa bolu. Jana immunitetlerin götürgümüz kanday naturaldı emrileri versek bolu ayıp olsunlar mı? Суроо түшүнүктүү болду. Ооба, суроо түшүнүктүү. Бул азыр айтып кетсем, алдын алуу жолдорун да айта кетсем, алдын алуу жолдорун айтып кетсем, ушул жөтөлгөндө, балдар жөтөлгөндө эң биринчи эле үйдөгү температураны көзөмөлдөш керек да. Үйдүн температурасы 18 градустан 22 градуска чейинки аралыкта сакталса жакшы болмок. Андан тышкары үйдүн нымдуулугу 40-60% түзүш керек. Ушундай жөтөлгөн мезгилде биз көбүнчө айтабыз балдарга мүмкүн болушунча ошол бөлмөгө увлажнитель воздуха үйдүн нымын сактап тура турган, мүмкүн болсо алгыла аны өлчөй турган гигрометр. Ошол 40-60%га чейин деп атпайбызбы? Ошону андан тышкары сөзсүз түрдө жөтөлгөндө өз алдынча самолечение менен алектенбегиле, сөзсүз дарыгерге кайрылгыла. Дарыгер гана көрүп, эгерде бактериялык инфекция бар болсо, ошондо гана антибиотиктерди колдонот. Анан эң биринчи эле үйдө ошо изоляция кылыш керек. Ошол баланы өз алдынча башка оорубаган балдарга кошпоого аракет кылып, көбүрөөк суюктуктарды берип, ошол суюктуктан тышкары эгерде жөтөлү дагы эле көтөрүлүп аткан болсо, анда дарыгерге сөз барыш керек. Жакшы, жаш балдардын көп убакытка жөтөлүүсү дагы бул кооптуу. Септегенде пневмонияга бат өтүп кетиши мүмкүнбү? Албетте, ал эми жөтөлдүн причинасын, баягы себебин билиш керек. Азыр эми айтып атпайбызбы? Бул курч респираторлук вирустук инфекция жана грипп бул бизде байма-бай кездешкен оору болуп эсептелет. Булар эми баягы тамак кызарып оор деп атат, азыркы көрөрман айтып атат. Эми биринчи бул тамактын фарингит деп коет, кызыл өңгөчтүн шамалдоосу болот. Анан бронхтун шамалдоосу болот, анан өпкөнүн альвеолорунун сезгенүүсү болгондо бул пневмония болот да. Ошон үчүн муну албетте биринчи диагностика кылып, доктурга көрүнүп, эгер фарингит болсо, фарингитке жараша өзүнүн дарылары бар, аны бериш керек. Анан бул пневмонияга жараша лечениясы, бронхит болсо бронхитке жараша лечениясы. Эгер ал жөн эле баягы кабылдоолор жок, грипптин жүрүүсү болсо, анда баягы оорунун канчанчы күндөрүнө карата ошо вируска каршы дарылар бар да, например, анаферон жаш балдарда, генферон, бул түрлөрү көп да. Ошого карата доктор менен баягы оорунун кайсыл күнүнө карата карап туруп, баягы тийиштүү убакта берсе таасирин берет. Анан эми ал өтүшүп кетип, вирус кабылдоолору пайда болгондо берсе, анда вируска каршы дарылар жардам берип алат. Көрөрман айтмакчы. Кээ бир учурларда жеңил формасы болсо, анда физиопроцедуралык методикалар менен, ингаляция же болбосо баягы немелер менен суюктук көбүрөөк ичип, жакшы питание кылып неме кылса, организм вирусту жеңип кетет. Жакшы, ушуга кошумча эле жооп берип кетсеңиздер. Айрым бир маалымат бактарын карай турган болсок, мисалы жаш балдар көп ооруйт экен, бул дагы 5 жашка чейинки балдар пневмония менен көп оорушат экен да. Бул организмдин өзгөчөлүгүндө деп билсек болобу? Албетте, бул организмдин өзгөчөлүгүндө, себеби 1 жашка дерке же болсо 2 жашка дерке балдардын көп ооруган себеби бул дем алуу системасынын толук өтүшүп жетилбегенден да болуп эсептелет. Себеби бронхтордун баягы узкий носовой проход деп коет, бул бронхтордун баягы тез сезгенүүсү,
иммунитеттин басаңдоо төмөндөшү булар бирден бир себеп болот да балдардын тез кабылдоого душар болуп, анан эми чоңдордун баягы балага кайта баягы вирусный нагрузка деп коет. Баягы ооруп бессимптомдуу форма менен ооруган ата-эне баягы бараны кучактап өп жыттап неме кылганда кайта-кайдан вирус нагрузка көп түшкөн убакта кайтадан баягы ооруп калган учурлар көбүрөөк болот. Себеби бул бир эле учурда грипптин кабылдоосу менен ооруп калса, кийинки учурда башка куч респиратордун же болбосо аденовирустук же болбосо парагрипптин түрлөрү менен ооруп калышы мүмкүн да. Баланын бат-бат оорушу себеби дагы ушул куч респиратордук вирустук инфекциянын түрлөрү менен баягы кайтадан жабаркаган болуп эсептелет да. Бир ооругандан кийин экинчи иммунитет пайда болот да. Иммунитет пайда болот. Жакшы, мындай деген суроо калтырыптыр телекөрүүчү. Саламатсыздарбы? Менин балам 4 күндөн бери дене табы көтөрүлүп дейт, түшпөй жатат дейт, жөтөлүп жатат дейт. Анан ампицилин берип атабыз дейт, 5 миллиден дейт, 2 убакыт ампицилин сайылып атат дейт, бирок дене табы түшкөн жок. Албетте бул ампицилин бул 6 саатка дерки таасирин берет. Бул минималдыктар 4 жолдон алыш керек, себеби 6 сааттан кийин организмден элиминация болуп чыгып кетиши мүмкүн, почка аркылуу же сидик аркылуу же башка физиологиялык жол менен. Ошон үчүн муну доктурга көрүнүп, самолечение менен заниматься этпеш керек. Муну өзүнө жараша дармекти алыш керек да. Кандай бериш керек, канча дозировкада бериш керек, кайсы учурда бериш керек, ошону толук берсе гана эффективдүү болот. Биздин жарандар кээ бирлери баягы аптека барса, аптекадагылар деле жакшы билбейт да. Алар фармацевттер кантиптарын ошон үчүн мунан дары болот, мунан бер дейт. Ал частота кантип бериш керек, кандай бериш керек ал билбейт да. Ошон үчүн баягы ушундай учурлар көп калтырылат да. Эми толук баягы семейный врачына же болбосо стационардагы врачтарга берсе, ал толук кандуу түрдө рекомендация берип, антибиотик керекпи, керек эмеспи, же вирустук инфекцияга каршы специальный препараттар бар, аны керекпи чечип беришет да. Негизинен мындай карай турган болсок, көбүн эсе ушул сасык тумоодо, анан ич өткөк оорусунда мисалы элдер өзү дарыланууга аракет жасайт экен да. Дарыканага барат, анан ошол жерден дары-дармектерди сатып алып, ошол өздөрү дарылайт да. Анан кээде болсо, мисалы айла жоктон, мисалы алыскы тоолуу райондордо мисалы дарыгерге кайрылууга кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр болбой калат, же дарыгер жок болуп калат. Ошондой учурда айла жоктон өздөрү колунда бар дарыларды берип балдарын дарылай баштайт да. Мына ушул өз алдынча дарылоонун кесепети эмнеге алып келиши мүмкүн? Албетте бул өз алдынча дарылоонун кесепети кээ бир учурда кайгылуу учурларга да алып келген учурлар болот. Себеби баланы үйдө кармап отура берип баягы өпкөнүн кабылдоолоруна баягы гипертермия деп коет. 3 күн 4 күн баягы 38-40 температурада бала жатып калса, баш мээге таасир этиши үчүн отеколонуу деп коет. Же болбосо өпкөгө баягы атат, же болбосо бөйрөккө таасирин тийгизиши мүмкүн, бүт органдарга таасир тийгизиши мүмкүн. Ошо кабылдоолор пайда боло турган болсо, эми исход не благоприятный деп коет. Стационарга ооруп алды келип реанимацияга түшүп, мерт болгон учурлар көп байкалат. Негизинен өпкөнүн кабылдоолору бул дүйнөлүк статистика боюнча балдардын арасында экинчи орунда турат да. Биринчи баягы балдардын тубаса кемтик оорулар болсо, өпкөнүн жабыркашы жана ошо өпкөн куч респиратордук вирустук инфекциянын осложнение кабылдоолу болгон бир экинчи орунда турат да. Жакшы. Ошон үчүн этият кылыш керек. Ушундай ооруп калганда, мисалы кээде балдар мисалы жакшы эле жүрүп, түнү дене табы көтөрүлүшү мүмкүн да. Биз кантип биринчи жардам көрсөтүшүбүз керек? Мисалы дарыгерге чейин, же болбосо тез жардам келгичек дегендей. Эң биринчи эле ошо дене табын түшүрүш керек. Ал үчүн ошол дайым эле үй бүлөк дарыгерлер айтат, эгерде баланын температурасы 38-6дан көтөрүлсө, сөзсүз түрдө парацетамол же ибуфен же сефакон дозаларын айтып берет, салмагына жарашачы ушундай өлчөмдө бер депчи. Сөзсүз ошондой кылыш керек. Анан бала эгерде жылуу кийинип алган болсо, аябай эле ысык кийинтип койгон болсо, ошол жеңилирээк кийинтиш керек мындай мезгилдечи. Бирок ошону эле аткарып, анан дарыгерди күтүп туруш керекпи? Температурасын түшүргөндөн кийин дарыгерге алып барыш керек. Жакшы. Азыркы учурда бардыгы эле интернет аркылуу социалдык тармактарда информация көп да, температура кантип түшүрүш керек. Азыркы учурда эми бүт эле баягы семейный дарыгерлер, үй бүлөк дарыгерлер школа материя деп коет, бала төлөгөндөн кийин аны обучение кылат. Ич өткөндө кандай кылыш керек, температура кандай кылыш керек, суудурук бергенде кандай кылыш керек. Ошолор бүт баарын эске алып туруп, ошону өзү домашний условияда жеңил формаларын караса болот. Парацетамол, баягы суюктукту көбүрөөк ичирип,
же болбосо ошо телефон аркылуу участковый врач менен видео связь кылып байланышып баланын акыбалы тууралуу информация берсе толук кандуу болот. Эми биздин учурда көп учурларда бул көнмүш адат болуп калды да, сасык тумоо болуп калыптыр, температура түшүп калат экен, же болбосо жеңил формасы болсо өзү өтүп кетет деген учурлар болуп, баягы упущение болуп калат, же болбосо температура менен баланы 5ке бөлөп коет, каралбай калат. Ошентип баягындай осложнение болуп, судорог менен бешикте жатып калып, же болбосо баягындай кабылдоолор тез болуп кетет дагы, судорог берип баланы мындай ооруп алган учурлар болуп атат да. Жакшы. Мына ушул муздак абадан дем алгандан баштап ушул балдарда ар кандай оорулар пайда болот деп эфир башталгандан бери айтабыз. Мисалы, андан сырткары жөтөл дагы узак убакытка балдар арасында көп жүрөт. Ошол эле учурда мурун агуу дагы көп болот да. Ошол мурун агып, ошол мурун бүтүүдөн дагы мисалы пневмония болуп калышы мүмкүнбү? Ооба, албетте. Түшүндүрүп берсеңиз ушуну. Мурун бүтүүдөн деп атпайсызбы? Бала уктаганда мурун бүтсө ооз аркылуу дем алат дагы. Абанын баардыгы ооз аркылуу барып, эч кандай мурунда тазаланат да. Тазаланбай эле абага барып, анан тамакка барып, тамак аркылуу өпкө көңдөйлөрүнө барат. Бул мезгилде болушу ыктымалдуулугу жогору. Мурун бүткөн. Демек баланын ушул ооз менен дем албай, мурун менен дем алуусуна дагы өзгөчө ата-эне көңүл буруш керек экен да, мурду кандай. Себептен да мурун ушул муздак абаны жылытып берет да. Ооба. Эми мурун көңдөйү бул мынага айтканда бул фильтр болуп эсептелет да. Фильтр бул определенный бир процентте баягы организмге өтө тескери таасирин тийгизип, же болбосо патогенный деп коет, ошол микробдорду кармап, ошол жерде баягы кээ бир проценти ошол жерде организмдин неменин жардамы менен баягы жок кылынат да. Ошо баягы мурун көңдөй бүтүп, баягында аба жылууланбай болгон учурда прямое попадание деп коет, баягы оозун ачып уктаган моментте микроб түшүп, ошондо кабылдуу болгон учурлар ham болот. Бул эми орто эсеп менен 5-10% түшүшү мүмкүн ушул учурда. Жакшы, мындай деген суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Балам 7 айлык, биз ооруканага барсак дейт, көп көз теңдик бронхит болуптур деп айтты дейт. Анан дарыланып чыктык дейт. Азыр бейтапканадан келгенибизге 1 жума вакыт болду дейт. Кандай кеңеш бересиздер деген суроо калтырыптыр. Эми ар бир ооруну ооруканага жатып чыккандан кийин реабилитациялык кабыл өзүнүн баягы ордуна келтирүү мөөнөтү болот да. Бронхит оорусу болобу, пневмония оорусу болобу, башка эле оорулар болобу, буну реабилитация кылыш керек да. Толук организм өзүнө келгиче ошо участковый врач болобу, семейный врач ошо менен байланышып реабилитация кылыш керек да. Ошону, например, стационар түрдө алынган дарылар токтогондон кийин амбулаторлук түрдө боло турган процедуралар бар. Например, физиолечение, баягы ток менен дарылоо, электрофорез, ультрафиолет излучение деп коет, же болбосо баягы ванналар, окшогон жылуу ванналар колдонуш керек да. Ошону реабилитация кылып, до конца ошол ооруну организм толук дарылап чыгарыш керек да. Ал эми биздикилер көп учурларда больницадан чыккандан кийин жакшы болду деп калат дагы. Калган баланын кийинки немесинин этабындагы дарылоо процессин токтотуп коет дагы, кайтадан организм баягы кабылдоолор толук жакшы болуп, кайтадан ооруп калган учурлар байкалат да. Жогоруда видео материалды көрдүңүз. Бул ыкмаларды бүгүнкү күндө кыргызстандык ар бир үй-бүлө жасап келет десем болот да. Негизи бул нерсе туурабы? Эми бул бизде кандай деп коет, народный метод деп коет да. Эми элдин арасына таркаган нерсе да. Бул эми азыр айтып кетти, чеснокту колдонуп атат, малина чайды колдонуп атат, лимонду колдонуп атат. Булар бүт жаратылышта бул микроэлементти көп камтыган өсүмдүктөр болуп эсептелет да. Фрукты же болбосо овощ болуп эсептелет да. Бул определенный баягы, например, лимон менен тиги малинаны алсак, анын составында витамин С көп. Группа витамин В деп коет. Ошол себептен ичкен кезде баягы организм кичине иммунитети көрсөтүүсү, же болбосо витамин С кан тамырдын баягы стенкаларын калыбына келтирүүндө өтө жакшы жардам берет да. Эми бул элдик медицина, элдин арасына таркаган нерсе, буну колдонсо мунун зыяны жок. Жакшы, бул боюнча азыр бир аздан кийин да берем. Телекөрүүчүдөн суроо келип калыптыр. Саламатсыздарбы? Пневмония коркунучтуубу же бронхит коркунучтуубу дейт жаш бала үчүн. Анан менин небереме дейт, бронхит тимомегалия деп ушундай диагноз койду дейт. Эми телекөрүүчүсүн бул тимомегалия менен бронхит же пневмониянын экөөнүн чогуу жүрүүсү албетте бул дарылоо процессин кичине узартылат. Себеби баягы тимомегалия менен жабыркаган бала бул тимус деп коет. Тимус бул
бул иммунитетке жооп берүүчү гормон болуп эсептелет жаш балдардын бирден бир. Ошон үчүн тимус чоңоюп кеткенде иммунитет төмөндөйт дагы, баягы вируска же башка эле ооруларга каршылык көрсөтүү төмөндөп кетет да. Ошон үчүн бул оору пневмония менен ооруй турган болсо, пневмония оор абалда өтүшү мүмкүн баягы тимус барга тимемеген. Ал эми бронхит менен пневмониянын айырмасы, бронхит бул өпкө аба жолдорунун шамалдашы болуп эсептелет, бронхтордун. Ал эми пневмония именно бул өпкөнүн дем алуу баягы альвеолалардын жабырканысы, өпкөнүн клеткаларынын жабырканысы болуп эсептелет да. Бул пневмония албетте бул коркунучтуу, бронхитке караганда коркунучтуу жана оор абалда өтөт жаш балдардын арасында. Жакшы, жогорудагы элдик дарылоо боюнча дагы суроо берсем, негизинен мына ушул биз сасык тумоо башталганда ковид учурунда да көп колдондук ысырыкты, ысырыкты көп колдондук. Анан мына ушул ысырыкты үйдө түтөткөндө кээде дени соо эле адам деле мисалы дем алуусундай кыйындап кеткендей сезилип кетет да. Анан таза абага чыга калабыз да. Негизиненчи бул чындыгында эле бул вирустарды өлтүрөбү? Анан кандай учурда терс таасирин да тийгизип калышы мүмкүн? Эми ысырык баягы адырашман деп коет, же болбосо арча түтөтөт кээ бир. Бул эми толук 100% вируска таасир этпейт. Мунун ошо вирусту өлтүрүп же болбосо баягы үйдөгү нерсени тазалаганга түтүндүн баягы адырашманы же болбосо арча түтөн жардам берет. Бул элден калган нерсе, бул профилактикалык негизде гана колдончу нерсе болуп эсептелет да. Ал эми пияз менен сарымсакчы? Сарымсакты же мисалы балдарга мүмкүнбү ал нерсе? Жок, мүмкүн эмес. Естественно, 1 жашар 2 жашар балга сиз пияз жедире албайсыз да. Ал эми тамагына кошуп берсеңиз болот эми. Баягы чеснокторду обычный тамактын арасына кошулуп, тамак жасаганда кошуп берсе боло берет. Чоң кишилер мисалы сасык тумоо болуп калыпмын деп тамагына туурап эле чейкитүү пиязды туурап же болбосо сарымсакты туурап жейт да. Себеп айтып атпайбыз, башында эле айтып кетпедик. Бул сарымсак бул эң көп микроэлементти жана витаминдерди камтыган өсүмдүк. Ошол себептен бирок вирусту өлтүрө албайт. Вирусту өлтүрө албайт. Жакшы, мындай деген суроо келипти. Саламатсыздарбы? Менин неберем 3,5 жашта дейт, жүрөгүнөн операция болгон дейт. Азыр жөтөлүп дейт, оорудан сакай албай жатат. Эмне кылсак болот? Кандай кеңеш бересиздер деген суроо калыптыр. Жүрөгүнөн операция болгон балдар көбүнчө иммунитети төмөн балдар болуп эсептелет. Мындай мезгилде эми азыр ооруп аткан болсо сөзсүз өзүнүн үй бүлөк дарыгерине барсын деймин да. Ал эми калган мезгилде көбүрөөк ошол иммунитети төмөн балдарды ушундай оору күчөгөн мезгилде көп адам көп жерге бартырбаганга аракет кылсын, базарларга же садиктерге, бала бакчаларга мүмкүн болсо алып барбай эле турганы жакшы. Үйдө ушул иммунитетин көтөрө турган же аскандуулук менен ооруза, алар сөзсүз ооруйт да. Неме кылыпчы канын көтөрүп өз алдынча ушул ыкмалар жасаса болот. Азыркы күндө жөтөлүп атса сөзсүз дарыгерге барсын, кайрылсын. Өз алдынча дарылаган кооптуу. Дарыгерге барып, дарыгердин көзөтмөсү менен гана дарылаш керек. Телегөрүүчүгө бул өтө жүрөгүнөн операция болгон бала боло турган болсо, өпкөсүн шамалдай турган болсо, бул оор абалда өтүшү мүмкүн. Себеби өпкө менен жүрөктүн кан айлануу системасы организмди өкөздөштүрөт да. Ошон үчүн бул жүрөккө нагрузка келген учурда, өпкөгө деле нагрузка келген учурда жүрөк обязательно тескери таасирин тийгизет. Ошон үчүн өкө мындай учурларда учетко туруп, албетте баягы жүрөк кан тамыр дарыгерине же болбосо пульмонолог обязательно өзүнүн убагына көрүнүп, баягы реабилитациясын өткөрүш керек да. Мындай балдарды мисалы сөзсүз түрдө оорунун алдын алууга аракет жасаш керек. Ошо участковый же семейный врачынан мына көзөмөлдө диспансерный учетто коет, ошодо туруш керек да бала. Жакшы. Оорунун алдын алыш үчүн кандай аракеттер көрүлүүдө бүгүнкү күндө? Эми баягы дозорный эпиднадзор деп айтып кетпедик башында. Бул дүйнөлүк саалык сактоо тармагы менен Кыргызстан деле ушул программага кирген. Бул профилактикалык түрдө гриппол вакцинасынын колдонуу болуп эсептелет да. Ошо сентябрдын аяк ченинде, октябрдын 25-леринин аягына дейин ушул гриппол менен биз профилактикалык түрдө баягы эмне жүргүзөбүз. Анын зыяны жок. 6 айдан жогорку балдар алса боло берет. Ошон акыркы учурларда биздин медиктердин арасында, мугалимдердин арасында, организованный баягы банктар иштеген бүт баардыгы уже профилактик түрдө грипполду алып бүттү. Эң негизи бул профилактика. Анан бул грипптин алдын негизгиси организмдерди өзүнүн жай убагында чыңдоо, баягы закаливание деп коет, туура тамактануу,
бет капты колдонуу, өздүк гигиенаны сактоо, көп тармактагы нерселерди алып барыш керек да бун үчүн. Жакшы. Бүгүнкү күндө үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда мисалы вакциналар берилип атабы? Ушул тууралуу кайрылып кетсем, жаш балдар аралыгында 2 айлык, 5 айлык, 1 жаш балдарга пневмокок вакцинасы айлат. Андан тышкары кызылча, кызамыктарга да ушул вакциналар бар да. Календардык пландагы вакцинаны сөзсүз алсын дейт элек. Составында бар ушул пневмониянын пневмокок деген бактериясы чакырган инфекцияга бар. Сасык тумоого каршы берилип атабы азыр? Сасык тумоо ошо гриппол сайылып атат. Гриппол, гриппол. Бүгүнкү күндө бардык эле мисалы жарандар барып кайрылып алса болот а. Кээ бир убактарда болгон мисалы көп ооруган балдарга, иммунитети алсыз балдарга гана берилип, башкаларга берилбеген учурлар болгон. Ошол эле учурда медицина кызматкерлерине мүмкүн болгон да ошол гриппке каршы азыркы учурларда бул гриппол аябай мындай аптекаларда деле азыр тапса болот. Доставка кылып кээ бир аптекалар ушу менен жок, мамлекет тарабынан деген. Мамлекет тарабынан бүт медициналык тармактарга, садиктерге иштегендерге, мектепте иштегендерге таркатылып жасалып бүттү. Балдаргачы? Балдардын баягы поликлиникага берилип, баягы учетто турган балдарга жасалып атат. Көп ооруган балдарга, улгайган диспансерде учетто турган улуу инсандарга жасалып атат гриппол, азыр баарына эмес. Дарылоо боюнча сүйлөшсөк, негизи мына ушул бүгүнкү күндө дарылоо кандай жүрүп жатат? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Эми бул пневмония оорусунун дарылоо процесси ар бир баланын же болбосо баягы ооруган адамдын организмине жана кандай түрү боюнча дарылоо боюнча жүргүзүлөт. Мындай жөн эле камтып айта турган болсок, пневмония оорусун балдардыкын стационардык түрдө гана дарылаш керек. Амбулаторлук түрдө внебольничный пневмония деп коет, ал амбулатордо үйдө ооруп жеңил формада болсо, анда амбулаторлук түрдө дарыласа болот. Эгер оор абалда боло турган болсо, баягы аба жетишпей, обструкция пайда болуп, дем алуу органдарын кыйналып, бала баягы кислородный голодание деп коет, сатурациясы түшүп кете турган болсо, анда стационардык түрдө жаткырып, ошол жерде ар бир стационарда азыр оксигенаторлор бар, кислород берүүчү аппараттар бар. Биринчи кислород берет баягынын, баягы керектүү физиопроцедуралык немелерди берип, дарыларды берип, баягы керектүү өзүнө тийиштүү антибиотиктерди осложнение боло турган болсо, же болбосо противовирустук дарыларды берип дарылайт азыр учурда. Канча убакыт дарыланат мисалы? Эми дарылоо убактысы баягы оорунун түрүнө жараша. Эми минимальный биз 7-8 күн, эң аз 7-8 күн, бирок толук кандуу дарылаш үчүн 12-14-15 күн жатыш керек оору балда боло турган болсо. Калганын амбулаторлук түрдө баягы жакшы болуп, антибиотикти курс лечения, антибиотик бүтүп, негизги дарылоо процесс бүткөндө таблетка же сироп көтө турган болсо, анда амбулаторлук түрдө поликлиникага өткөрүп берилет, анан дагы уланат. Жакшы. Коштойсузбу? Балдарды ушул стационардан чыккандан кийин биз балдарды 1 жыл учетко алабыз, пневмония менен ооруган балдарды ай сайын көзөмөлдө карап, ушул 1 жыл аралыгында общий анализ кровь, мочаларын 2 жолу текшерип, рентген немеси болсо, керек болсо аларды текшерип, 1 жыл сөз учетто алынат. Ар бир пневмония болгон бала 1 жыл көзөмөлдө болот, ооба. Көзөмөлдө болот экен, Жакшы. Анан айттыңыз да, негизинен мына ушул антибиотиксиз дарыласа болобу, себептен де жогоруда суроодон эле байкасак болот. Мисалы, антибиотик бергенде эле менин баламдын иммунитети түшүп кетет, анан оорукчан болуп калат, бат-бат ооруй турган болуп калат деп биздин ата-энелер көпчүлүгү каршы экен да. Пневмонияны негизи антибиотиксиз дарыласа болобу, ушул боюнча түшүндүрүп берсеңиз. Эми буну айтып кетпедик биз башында эле, бунун түрлөрү бар да, баягы вирустук пневмония, бактериялык пневмония же баягы гриппковый. Ушул түрүнө жараша лечение болот да. Биринчи очередь, биринчи негизде буну диагностика кылыш керек, рентген диагностика, баягы анализдерди алыш керек, тамагынан микробко изилдөө жүргүзүш керек. Ошого жараша антибиотик керекпи, керек эмеспи, дарылоо процессин жүргүзөт да. Аны кээ бир учурларда самолечение көп болуп атпайбы, аптекага барсаң антибиотикти берип коет дагы, а так антибиотик вируска таасир этпейт. Аны бербеш керек. Врачтын дайындоосу боюнча гана алыш керек аны. Врачтын дайындоосу гана алыш керек экен. Жакшы, анан мисалы үчүн антибиотиктерди бергенде деле, мисалы бүгүнкү күндө мисалы көпчүлүк айтып калышат, сефтраксон берди деп калышат да. Сефтраксон күчтүү антибиотик берди, анан кийин кайра таасир бербейт, башка антибиотиктер деп дагы ушундай даттангандар болуп калат да.
ушул боюнча түшүндүрүп берсеңиздер, мисалы анын деле көрсөтмөлөрү болсо керек, кайсы антибиотикти бериш керек, кандай учурда. Анан дагы бир кошумча, мисалы мурда пенсилин берчү эле, азыр пенсилин бербей калды дешет да. Туура. Себеби баягы антибиотиктен түрү чыкканга жараша организмде дагы микрофлоранын өзгөрүүсү байкалат да. Өзгөрүүсү байкалат. Себеби ошон үчүн сефтраксондун бул акыркы изилдөөлөр жүргүзгөн убакта ошо сефтраксон антибиотиги көп ушу бактериялык ооруларга, пневмония чакырган ооруларга таасири көбүрөөк камтыйт экен да, таасири жогорураак экен да. Ошон үчүн сефтраксонду көбүрөөк колдонушат. Ал эми сефтраксондон кийин экинчи поколение, үчүнчү поколение, төртүнчү поколение деген дарылар бар. Ал эми сефтраксон бул үчүнчү поколениеге кирет. Андай деле күчтүү дарылардын арасына кирбейт. Андан дагы күчтүү дарылар бар азыр. Анан айтсаңыздар, мисалы сефтраксон алды, кийин сефтраксондон башка, мисалы башка ооруй турган болсо, башка антибиотик таасир бербей калышы мүмкүнбү? Же болбосо кайсы бир убакыт өткөндөн кийин мындай сезимталдуулугу, башка дарыга сезимталдуулугу пайда боло береби? Жок, ал эми бир антибиотик таасир этпесе, ошол ооруга же болбосо бактерияга башка бир антибиотик таасир эте турган дарылар кеңири таркалган азыркы учурдачы. Ал эми бул таасир этпей калат деген бул туура эмес түшүнүк. Эми бул өтө эле организм слабыйлашып, микроб канга өтүп кетип, сепсис болгон учурларда байкалбаса, атат пневмонияларда сефтраксон, ошо цефалоспоринный ряд деп коет, ошону колдонсо, эгер бактериялык түрү болсо гана колдонсо аны таасир этет. Эгер вирустук боло турган болсо анда антибиотик таасир этпейт. Ага жараша вируска каршы өзүнүн препараттарды бериш керек. Жакшы. Сиз кошумчалайсызбы? Кандай десем, сефтраксон эми мындай бала ооруганда, бир ооругандан кийин иммунитет түшөт да, анан кайра биз ошо көзөмөлдү ата энелер жакшы жасабайт да, бат эле ооруп калат. Анан ооруп калып эле өткөн эле сефтраксон алган, таасир этпейт деген ой өзүнүн оюнда сакталып калат да. Бул туура эмес деп айтар элем. Таасир этет. Жакшы. Дагы мындай суроо келипти телекөрүүчү үчүн. Бүгүнкү күндө мисалы балдар дене табы көтөрүлбөй эле пневмонияга кабылып жатат. Эмне себептен деген? Эми бул дагы организмден зависит этет, баягы иммунитеттен зависит этет да. Кээ бир учурда иммунитети төмөн балдар, баягы ослабленный организм боло турган болсо, естественно, баягы микробко же болбосо баягы бактерияга каршы бул температура, бул баягы микробко каршы реакция деп коет да, ответная реакция организма. Температура бул. Ошон үчүн организм слабый болгон учурларда баягы бессимптомдуу болуп, температура чыкпай, пневмония болгон учурлар көп эле кездешет. Ал только рентген кылып, баягы обследование текшергенде гана баягы уявлять этилет, табылат. Жакшы. Саламатсыздарбы? Менин балам 2 жашта дейт, обструктивный бронхит деп диагноз койгон дейт. Тез ооруп турат дейт, ар айда ооруп турат дейт. Эмне кылышыбыз керек, кандай кеңеш бересиздер деген? Естественно, бул текшериш керек, баланы толук түрдө текшерип, рентген диагностика кылып, баланын иммунитетин, баягы иммунопрофилактикасын текшерип туруш керек да. Себеби тез ооруган бала албетте бул же тимусу тарабынан, баягы айтып кетти го жогоруда, тимус тарабынан кичине проблема болгон, же болбосо баягы иммунитети слабый болуп, баягы диспансерлик учетто группа рискага дагы бала болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн тез ооруйт. Анан муну обструктивный бронхит, бул айтып башында айтып кетти, гриппте деле обструктивный бронхит болушу мүмкүн, аденовирусный инфекция деле обструктивный бронхит болушу мүмкүн, анан респиратордук синциалдык инфекция деп коет, ошодо да көбүрөөк обструктивдук бронхит оорусу пайда болот. Жакшы, мындай дегенде суроо калтырыпты телекөрүүчүбүз. Саламатсыздарбы? Ушул пневмонияга кабылбаш үчүн же болбосо сасык тумоо менен оорубаш үчүн баланын иммунитетин биз кантип чыңашыбыз керек? Кайсыл тамактарды берсек дейт, ошол организми чың болот деген суроо калтырыпты да. Эң биринчи айтып кетсем, ушул балдарда эң биринчи өздүк гигиенаны сактоо, көчөдөн келгенде каяктан келбесин, бат-баттан колду жуу, аны балдарга деле үйрөтүү, андан тышкары ошол баягы колду оозго, мурунга алып барбоо деп балдаргачы. Андан тышкары үйдү бат-батта желдетүү. Эгерде ушундай азыркы күндө баягы сасык тумоо илдет аябай көбөйбөдүбү, жумушта деле болушу мүмкүн да, ошол баягы нымдуу уборканы көбүрөөк жасап туруп үйдө деле, жумушта деле. Андан тышкары составында ошол витамин B1, С, А витамини бар көптөгөн жемиштерди колдонуу. Кайсыл жемиштер ошол, кайсыл тамактар өзгөчө пайдалуу бала үчүн?
балдар үчүн мисалы витамин А группасы ошол эле витамин А группасы Эми бүт эле мөмө жемиш бизге Кеңириде, Кыргызстанда барк жерде эле өсөт. Ошо мөмө жемиштерди көбүрөөк колдонсо, жууп тазаланып, азыркы алма, банан, жүзү, манар, Кеңириде алар колдонсо, эми бул мектеп жашында болот. Ал эми жаңы төрөлгөн балдар арасында иммунитети жакшы пайда болуп бала өрүш үчүн биринчи ата-энелер муну грудной скармливание деп коет. Эне сүтүн алыш керек да, төрөлгөндөн кийинчи. Эне сүтүн алган, уз сүтүн ичкен бала, кыргызда айтып коет, чучугу толгон бала деп коет да. Иммунитет жакшы болуп, кандайдыр ооруларга, айлана чөйрөдөгү немелерге туршук бере турган иммунитет пайда болот да. Азыркы учурда биздикилер көп эле эмизбей эле баягы смесь көтүп алды да. Смесь көтүп, кошумча сместерди берип, же эмизе албай, баягы то, что жаратылышта берилген нерсени колдонбой, баягы смесь, естественно, смести ичкенден баланын иммунитети төмөн болот дагы, баягы уус сүт бергенчи бала тез ооруй турган болуп калат да. Ошон үчүн да ата-энелер эне сүтүн жакшы ичирсе, төрөлгөндөн кийин 6 ай, 8 ай, 1 ай, эми кыргыздарда айтылып жүрөт, биздин чоң аталар чоң менин балам 2 жаш, 3 жашка дейин эмген деп. Естественно, анын бир пайда тарабы болгон да, ошон үчүн эмизген аны. Жакшы. Айтсаңыздар, бүгүнкү күндө ушул COVID-19 илдетине да жаш балдар кабыл атат дедиңиздер да. Алар балдарда кандай өтүп атат? Мисалы, баштап айтат элеңиздер, ушул балдарда жеңил өтүп атат, балдар жакшы көтөрүп атат деп орунчу. Эми балдарда туура жеңил өтүп аткан учурлары байкалып атат, бирок кээ учурда баягы кошумча оорулары бар балдарда гана оор абалда болуп атат. Себеби бул башында айтып кеттик, бул тимус баягы организм балдардын иммунитетине жооп бере турган бир 2 жаш, 3 жашка дейин тимус турат да. Баягы Т лимфоцитардык системага жооп бере турган, Т клеточный иммунитет деп коет, ошо жооп бере турган балдарда жакшы өчүргөн да. Ошон үчүн баягы COVID-19 илдетине дагы баягы Т лимфоцитардык система жакшы өзүнүн каршылыгын көрсөтүп, вирус түшсө дагы иммунитет баягы вирус менен күрөшүп, баягы жеңил формада өткөн учурлар болуп атат да. Балдарда көбүнчө ошо лимфоцитардык тимустун чоң мындай таасири бар да. Ошон үчүн балдар жеңил формада өтөт. Бирок бул деле оору COVID-19 оорусу өтө оор оору болуп эсептелет. Эми бул биз айтып аткан нерсе жаңы чыккан оору да бул чөйрө болуп эсептелет. Неге бул научный дагы доказать этиш керек. Ошон үчүн бул илдеттен алысыраак болуп, социалдык аралык сактап, масканы тагып, баягы айтылып аткан кеп кеңештерди толук аткарыш керек да, үй бүлөсү чоң балдардын арасында. Мына сасык тумоо күчөгөн убакытта мисалы ушул COVID-19 илдети менен алмаштырып алган учурлар болдубу негизи? Ошондой учурлар кездештүбү? Жок, эми адашкан учур эми бул лаборатория түрү тастыкталып атат да COVID-19 илдети. Томограммага түшүп атат, рентгенге түшүп атат. Ошон үчүн муну алмаштырыш үчүн мындай кандай десем бир мындай жүйөлүү себептер болуш керек да. Ал эми жүйөлүү себеп биздин мындай диагноз коюш үчүн мындай адашып кеткен учурлар кем эле азыр. Жакшы. Азыр современный аппарат бар, диагностикалык система азыр, ПЦР система өтө кеңири азыр бар. Любой жерде вызов болсо, семьясын обследование кылып атат, аны рентгенге жөнөтүп атат. Томограмма деген биздин шаарда бир 5 жерде бар, томограмма түшүп атат. Толук кандуу түрдө текшерилсе болот. Бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Мен балам 2 жаш 2 айлыкта. Алло, саламатсыздар. Угат абыз, саламатсыз. 2 жаш 2 айлык, сиз айткандай такыр эжеген бери чоңойгон, ушу немеде аябай иммунитет слабыйда. Көп болуп, анча бирөчү кечке бирөөлгөн ушу бат-бат эле өрөндүрүп азыркы учурдачы айныбай тез болот да. Шалкындап бир күнү 5-6 жолу кийим отурат. Мындай өчмөсүн. Ушуга эмне болот? Бималардын түшүп кеткенде бирөө ушу күчү жок айнытылат дейт да, слабость дейт. Эмне витаминдерди айтып алабыз, эффективдүү ар кандай витаминдерди айтылат. Кандай витаминдерди түшүп алабыз? Эми урматтуу телекөрүүчү, бул баланын көптөрдөшү жана тез оорусунан бирден бир бул витаминдин жетишпештиги болуп эсептелет. Көбүнчө жаш балдардын арасында Д витамини жетишпегендиктен баягы көптөр деп баягы айтып атпайбы, кийин тез алынат. Ошо витамин жетишпегендиктен организм баягы көп иммунитет низкий болуп, төмөнүрөөк болуп,
баягы тез ооруйт. Ошон үчүн мен кеңеш берет элем, баланы рациональный түрдө тамактандырыш керек. Эми бала чоңоюп эле калыптыр, 2,5 жаш баягы жогот айтып 2 жаш 2 айлык. мөмө жемиштерди бериш керек, алманын пюресин бериш керек, банан, анардын соогун бериш керек, естественный. Жаратылышта бизде Кыргызстанда өскөн мөмө жемиштин баягы обогащенный витамин кайсында болсо, ошону берсе, баягы организм чыңалат дагы. Эми жай мезгилинде баланы закалить этиш керек, бала күн көрүш керек баягы. Естественно, организм күн көргөн балада витамин D пайда болот дагы, организм иммунитети жогорулайт, калыптанат, өзүнө келет. Ошол үчүн процедураларды өткөрүш керек да. Анан эми күз мезгили, кыш мезгили болуп калса, естественно, комплекс витаминдер деп коет, аябай көп, ошолордун өзүнүн дозасына, жашына жараша 1 айлап, 2 айлап баягыны бериш керек балага. Бул участковый врачтын көзөмөлүндө болуш керек. Гемоглобинди текшериш керек да. Гемоглобин текшербей, кан аз толук балдарда деле ушундай болот. Жакшы. Анан кээде мисалы оорудан толук сакайбаган учурда дагы балдар көптөр деп муздактар чыккан учурлар кезип калат да. Ошондой учурда да болуп калышы мүмкүнбү? Пневмониянын өзүндө көп тердеши мүмкүн. Жакшы. Демек көптөр дегенде бул оору деп билсек болот, э? Бул оору эмес, бул состояние организма. Ошон үчүн баягы айтып атпайбы, витаминдерди бериш керек, организмди реабилитация кылыш керек, закалить этиш керек, денени, организмди чыңдаш керек да. Жакшы. Дагы мындай суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Балам 1 жашта дейт, 8 жолу пневмония болгон дейт. Ар ай сайын ооруп турабыз. Эмне кылыш керек деген суроо калтырыптыр да. Эми биринчи кезекте эгер томографияга түшсө болобу 1 жаш балага деген суроо. Жок, аны түшүрүш өтө кыйын. Жаш баланы буну стационардык түрдө гана аны уктатып гана тартат. Себеби ал томограмма деген сөз бул чоң процедура. Аны баягы бункердин ичине алып кирип тартат, аны бала коркот. Эми аны өзүнүн процедура кылыш жаш балдар жүргүзүш кыйыныраак да. Чоң адамдар айткан команданы аткарат, жаш бала аткара албайт. Ошон үчүн только цифровой рентгенге түшүш керек. Анан естественно 1 жылда 8 жолу ооруй турганбызда, бул иммундук системасын текшериш керек да, баланын баягы метод текшерип, иммун профилактикасын текшерип туруп, анан иммунитетин жогорулатыш керек. Иммунитет төмөн болгондон кийин албетте бала тез ооруйт да. Мындай көп оорусу бул ата-эненин кош көңүлдүүлүгү деп да билсем болот, деп айтсак болот. Себеп дегенде мисалы ооруканадан чыккандан кийин өзүнө балага пневмония менен ооруган балага өзгөчө кам көрүү керек. Кантип кам көрүш керек? Мисалы биз шаар жеринде бардык эле ата-энелер иштейт. Мисалы 1 жума жатабы, 10 күн жатабы, ооруканадан чыккандан кийин эле аны жетилеп барып бакчага алып барып киргизип берет да. Бул негизи туура эмеспи? Эми негизинен бул туура эмес. Себеби амбулатордук түрдө реабилитацияны бала сөзсүз түрдө өтүш керек. Себеби баягы жакшы боло элек деле. Канча убакыт? Амбулатордук түрдө бир 10 күн, стационардык түрдө лечение алгандан 10 күн же болбосо 12 күн түрдө реабилитация болуш керек баягы. Кайтадан рентгенге түшүрүш керек, баланы обследовать этиш керек. Ошо толук жакшы болгондо апарыш керек. Эгер толук жакшы болбогон апарганда эле баягы ошо садикте же воспитательницасы, же болбосо башка балдар, грипп менен жеңил формада уже симптому жок, носитель болуп турган бала кайтадан вирус жуга турганбызда, естественно, бала кайтадан ооруйт дагы. Ошол себептен тез ооруп калышы мүмкүн. Экинчи жолу пневмонияга калып калышы мүмкүн. Же болбосо үчүнчү жолу дагы ооруп калышы мүмкүн. Себеби бардык жерде эле баягы садиктерде неме условия идеальный эмес, баягы переохлаждение болушу мүмкүн, муздак суу кармап калышы мүмкүн, баягы жеңил кийинип сыртка чыгып калышы мүмкүн. Ошол учурлар көп байкалат. Ошон үчүн баягы толук организм чыгап, баягы оорулудан арылгандан кийин гана садикке апарыш керек, же болбосо мектепке жөнөтүш керек. Айтсаңыздар, пневмония менен ооруп сакайгандан кийин муздак абага деле көп чыгарган мүмкүн эмес-ти? Канча убакытка бир чыгарып туруш керек дегенде? Эми ал баланы прогулка жакшынакай кийиндирип прогулка алып чыкса анын зыяны жок таза абада. Бирок аны ошол кайсыл убакта алып чыгышты, мына күн чыгып, күн температурный режимди карап туруп алып чыккан, прогулка алып чыккан дурус да. Азыркы учурда ошол балдар арасында пневмония абал күчөп баратабы же болбосо бир аз азайдыбы? Негизинен сиздердин мындай баамдооңуздарда? Азыр күч. Күч. Эми стационарды айтып кете турган болсок, стационарга кайрылуу азыр көп эле болуп атат. Азыр Бишкекте деле, Ошто деле, эми Ошто эле экинчи столица болуп эсептелет да, население боюнча Бишкектен кийин эле турат. Ошон үчүн бизге кайрылуулар көп болуп атат. Шаардык жугуштуулар стационарында дагы, Ош областтык аралык балдардын ооруканасында деле кайрылуулар аябай көп болуп атат. Ошон үчүн ал жерге кошумча дарыгерлер отуруп атат, кошумча койкалар ачылып атат, кошумча керебеттер коюлуп атат.
баягы ошол келген ооруларды биринчи жардам көрсөтүүсүн кандай десем усиленный түрдө азыр иш жүргүзүп атат да. Эмне кылыш керек бул ооруну батыраак сакайтыш үчүн? Мисалы балдардын ооруп атканын көрүп, мисалы чыдап тура албайсың да негизичи. Эми негизинде башында айтып кетип эдик, биринчи кезекте бир вакцинация, баягы грипп болду алыш керек. Баягы баланы туура тамактандырыш керек, температура режим сакташ керек үйдө. Баягы ооруган адам ошо үй бүлөгө контакт болбош керек, режим сакташ керек, социалдык арак сакташ керек. Эгер ал ата энеси же чоң адам ооруп атса, аны бир бөлмөгө бөлүш керек, комнатаны тез шамалдатып туруш керек. Айтылып аткан кеп кеңештерин, баягы профилактик түрдө айтылып аткан кеңештерин аткарса эле бул ооруну биз төмөндөтөбүз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кайрат Абжалов, Ош шаарынын башкы инфекционист дарыгери жана ошондой эле кийинки коногубуз Гүлзина Абдыманап кызы, Ош шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун номер 7 филиалынын үй бүлөлүк дарыгери болду. Сиздерге рахмат айтабыз, атайын убакыт бөлүп тема боюнча жакшы бир маалыматтарды айтып бериңиздер. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ырсыркоодон алыс болуңуздар. Сиздер да оорубаңыздар, рахмат. Ушун менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.